Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар менен тааныштырабыз. Төкмө акын Элмирбек Иманалиев 20 апрелде 42 жашында дүйнө салды. Анын артында 2 кызы, 3 уулу жана 2 небереси калды. Элмирбек Иманалиевдин сөгү аларча көрүстөнүнө коюлат. Бул тууралуу акындын күйөө баласы Мирзат Муканов Facebook баракчасына жазды. Атанын сөгү эртең саат 11-де Тоңгоч Кичи районунан чыгарылат. Аларча көрүстөнүнө коюлат. Бирок бул чакыруу эмес, аз киши болсун деп жатышат. Туура түшүнөбүз деп жазган ал. Бүгүн 21 апрелде республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 22 учуру катталды. Бул тууралуу өкмөттө өткөн брифингде саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Аймактар боюнча алсак, Бишкек шаары 8, Ош облусу 3, Ош шаары 6, Нарын облусу 5. Жалпы вирус жуктургандардын саны 590го жетти. Алардын 216сы айыкса, 7 адам каза тапкан. 21 апрелге карата тастыкталган COVID-19 диагнозу менен жалпысынан 147 медициналык кызматкер катталган. Бул тууралуу брифинг учурунда саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Бүгүнкү күндө бардыгы болуп 13 кызматкер айыгып ооруканадан чыгарылган. Алардын ичинен 6 дарыгер, 5 орто медперсонал жана 2 башка кызматтагы жарандар, деди Үсөнбаев. Анын айтымында, оорудан айыгып чыккан дарыгерлер кайрадан жумушка чыгып иштеп жатышат. Республика боюнча жалпы вирус жуктургандардын саны 590го жетип, алардын 216сы айыкса, 7 адам каза болду. 21 апрелге карата Казакстанда коронавирус инфекциясын жуктурган 97 жаңы жагдай катталды. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги маалымдады. Бүгүнкү күндө Казакстанда COVID-19 илдетин жуктуруу боюнча жалпы 1949 жагдай катталды. Анын ичинен Алматы шаары 668, Нур Султан шаары 390, Кызыл Ордо облусу 151, Караганды облусу 99, Шымкент 92, Акмола облусу 82, Атырау облусу 80, Батыш Казакстан облусу 68, Түркистан облусу 65, Жамбыл облусу 65, Алматы облусу 50, Павлодар облусу 33, Түндүк Казакстан облусу 30, Актөбе облусу 27, Костанай облусу 25, Мангистау облусу 13, Чыгыш Казакстан облусу 11. 2020 жылдын январь-февраль айларында республикада 1786 түгөй ажырашууга арыз берген. Мындай маалыматты Улуттук статистика комитети билдирди. Аймактар боюнча көрсөткүч: Бишкек шаары 353, Ош облусу 315, Чүй облусу 290, Жалал Абад облусу 279, Ыскөл облусу 154, Баткен облусу 128, Нарын облусу 99, Талас облусу 85, Ош шаары 83. Буга чейин Улуттук статистикалык комитети изилдөөлөргө таянып, ажырашуу мүмкүн болгон кооптуу кез никенин 5-9 жылдары болуп саналарын айтышкан. Кошумчалай кетсек, 2019 жылы республика боюнча 49395 никеге туруу катталган. АКШнын президенти Дональд Трамп америкалык жарандардын жумушун сактап калуу үчүн өлкөгө иммиграцияны убактылуу токтотуу жөнүндөгү жарлыкка кол коерун айтты. Бул тууралуу РИА Новости басылмасы жазды. Көзгө көрүнбөгөн душмандын чабуулу, ошондой эле биздин америкалык жарандардын жумушун коргоо зарылдыгын эске алып, мен АКШга иммиграцияны убактылуу токтотуу жөнүндө буйрукка кол коем, деп жазды Трамп Твиттердеги баракчасына. Буга чейин коронавирустан улам АКШда акыркы бир айдын ичинде 20 миллиондон ашык жаран жумушсуз калганын айтылган. Эксперттер апрель айында жумушсуздуктун саны 20%га өсөрүн болжолдошууда. Кошумчалай кетсек, АКШ вирусту жуктуруунун деңгээли боюнча алдыңкы сапта турат. Учурда АКШда 792.938 адам вирус менен катталган. Анын ичинен 72.389 бейтап айыкса, 42.518 каза болгон. Орусия мамлекети менен түзүлгөн келишимдин негизинде сатып алынган буудай Кыргызстанга келе баштады. Сатып алынган буудайдын 1028 тоннасы 20 апрелде Кара-Балта шаарында жайгашкан Дан кампасына түшүрүлдү. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Материалдык резервдер фонду Орусиянын азык-түлүк корпорациясы менен 33 000 тонна буудай сатып алуу боюнча келишимге кол койгон. Ушул аптанын ичинде дагы 36 вагонго жүктөлгөн буудай темир жол аркылуу Кыргызстандын аймагына жеткирилет. Ал эми калган бөлүгү май айынын аягына чейин келет. Мамлекеттик материалдык резервдер фондунун кампаларында un менен буудайдын кору жетиштүү, деп айтылат маалыматта. Буга чейин өлкөдөгү азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу максатында өкмөт 800 миллион сомго дан азыктарын сатып аларын маалымдаган.